Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ташкул Керексизовду руханий лидер, данышман катары тааныйлы. Өмүрүбүздөн өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп Аалы Токонбаев таамай жазган тура анын сыңарындай залкар инсан Ташкул Керексизов мамлекеттик ишмер катары эбегейсиз эмгек кылып, элибизге жарыгы тийген жагы да арбын. Азыр биз учкай гана курулушчулук талантынан азын-оолак кеп салалы. Рух Ордо маданий аймагына эл аралык коноктор байма-бай катташып, президенттерден жөнөкөй жарандарга чейин барышат. Ысык көлдөгү ажайып кооз жерибиз катары сыймыктанабыз. Бул руханий комплексти убагында Ташкул Керексизов куруп, үлкөн ачылыш жасаган эле. 20 жылдан ашуун убакыттан бери мамлекетибизге кызмат кылып келе жатат. Андыктан Ташкул акенин эмгегин сыйлап, аны даңазалоо иретинде жогорку деңгээлде наам тапшырып, арбагын ыраазы кылсак жарашмак. Ошол Рух Ордого келгендерге курулуштун автору Ташкул Керексизовдун өрнөктүү өмүрүн тааныштырып, ага карата ардактоо менен сый-урмат жасалышы керек. Өткөндөр баркталмайын, тирүүлөр даңкталбайт дейт эмеспи? Анын сыңарындай биз чыныгы адамыбызды таанып билүүдө экендигибизди көрсөтөлү. Ташкул Керексизовду руханий лидер, данышман катары баалай алсак, келечекке карай үлгү, үлкөн сабак кылмакчыбыз деп жазган Арба Кейжи сайты. Урматтуу Россиядагы, Москвадагы мекендештер, сиздерге биз өз кызматыбызды сунуштайбыз. Эгерде сизге Москва шаарында медициналык книжка, регистрацияга тургузуу, ИНН СНИЛС Россиянын бардык аймагына, жасоо убактысы 5 саат, СНИЛС 2 саат, трудовой договор, ОМС больницага учетко туруу 1 күндө, зеленая карта Сахаровадан, Москва ичи 2 күн, 3 айлык регистрация 5 күндө даярдоо, базадан текшерүү 6 саат. Биздин кызматты колдонуңуздар. Биз менен байланыш +7 977 38 836 32 WhatsApp, +996 556 80 90 52. Жанар Акаев жогорку кеңештин депутаты 5-10 жылда партиялык системага кайтып келебиз. Арба Кейжи сайтына эл өкүлү Жанар Акаев маек курган, маегин сиздерге сунуштайбыз. Жанар мырза, жогорку кеңешке шайлоо системасы өзгөргөнү жатпайбы? Сиздин оюңузча анын кандай плюстары жана минустары бар? Мурда аралаш шайлоо системасы болуп, депутаттардын 36-сы бир мандаттуу округтан 54-ü партиялык тизме менен келчи. Азыр бир топ депутаттарыбыз калкынын саны көп райондордон өкүл азыраак келип калат экен деген ой менен жаңы системаны 30 округтан 3 депутат келишин сунуштап жатышат. 3 депутаттын бирөөсү аял заттын өкүлдөрү болот. Менин оюмча бул жерде айрым кемчиликтер жаралышы мүмкүн. Бирок биз карап көрдүк. Мындай тажрыйба дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө бар экен. Фракция лидерлери алып чыгышты, аткаруу бийлиги да каршы эмес. Бул системаны да бир көрөлү. Жаңы мыйзам ишке кирсе, партиялык системаны жоготуп алышыбыз мүмкүн деген кооптонуулар айтылууда. Буга эмне дейсиз? Партиялардын ролу абдан төмөндөйт. Алар болгону талапкерлерин көрсөтө алышат. Мен жеке оюмда бул система ашып кетсе 5-10 жыл жашашы мүмкүн. Кошуна Казакстан, Өзбекстан деле көрсө, ушул эле туура экен деп партиялык шайлоолорго ыктап жатышпайбы? Партиялык системага кайтып келебиз го деген ойдомун. Анткени саясий программалар сунушталып, амбициялуу тилектештер чогулат да. Бул жакта болсо ар ким өзүнүн районунун гана маселесин көтөрүп жол салыш керек. Көпүрө куралы деген сыяктуу социалдык маселелер менен гана чектелип калуу коркунучу бар деген эл өкүлү Жанар Акаев. Дастан Бекешев жогорку кеңештин депутаты уюлдук телефондорду каттоону санариптештирүү министрлиги жүргүзүүгө тийиш. Дастан Далбаевич, курулуш компанияларына тышкы башкаруу киргизүүнү сунуштадыңыз. Буга кандай зарылчылык бар, негиздеп бересизби? Бул аябай эле зарыл болуп турат. Кээ бир курулуш компанияларында учредитель жок, курулуш объектилери турат. Эл ошол эле учурда бизден бүтүрүп бергиле деп талап кылышууда. Биз республикалык бюджеттен каражат бөлүп бере албайбыз да, себеби алар жеке менчик. Андыктан бир эле вариант бар, тышкы башкарууну киргизүү керек. Өкмөт бүтүрөбү же биротоло токтотобу чечүүгө тийиш. Анан акча кимге кеткенин, мыйзамдуу жумшалдыбы, эмне себептен ушундай акыбал түзүлгөнүн аныктоо керек. Көп компаниялар акчаны чогултуп алышып, анан курулушту башташат. Ошол эле мезгилде алар бул акчаларды кантип колдонуп жатканын биз билбейбиз. Билели десек, купуя сыр деп документтерин беришпейт. Мейли купуя сыр экен, бирок айрым курулуш объектилери такыр эле курулуп бүтпөй жатпайбы? Андайлар өтө көп. Мен ошон үчүн сунуштап жатам. Андайларга тышкы башкаруу киргизүү керек. Ошондо сиз тышкы башкаруунун бардык компанияларга киргизүүнү сунуштап жатасызбы же шек туудургандарга элеби? Шек туудургандарга эле баарына киргизе албайбыз да. Киргизүүнүн деле кереги жок, бул бизнес да.
Bayонуу комитеттин жыйынында сиз уюлдук телефондорду жеке менчик компания эмес, санариптештирүү министрлиги каттоосун сунуштадыңыз. Туура, себеби Өзбекстан, Казакстан, Туркия сыяктуу өлкөлөрдү алсак, аларда бул ишти мамлекет жүргүзөт. Бизде эле эл аралык компания жасайт. Мен изилдеп көрсөм, эл аралык эмес, өзүбүздүн эле компания болуп чыкты. Бир чет элдик жаранга каттатып коюшкан. 2024-жылдын июлунан тарта каттоо башталып, жарым жыл ичинде алар 180 миллион сомду чөнтөккө салышкан. Андан да көбүрөөк болушу мүмкүн, себеби мен алар төккөн салыктарды карадым. 21 миллион сом киреше салыгын төлөшүптүр, демек аларга 200 миллион сомдой түшкөн. Эгер каттоону мамлекет жүргүзсө, ал каражат бюджетке түшмөк да. Мен ал компания менен жолугушмакчы болуп, санариптештирүү министрлигине запрос жөнөтсөм, компания дегенде онлайн жолугушууга макулдугун берип, анан бир күн калганда кайра баш тартып койду, деп маек куруп берген эл өкүлү Дастан Бекешев Арба KG сайтына. Каныбек Осмоналиев профессор, сизде салык саясаты, бизде салык саясаты бир уучу эле шылуундардын баюусуна арналган. Каныбек агай, ЭТТК деген салыктын түрү жоюлуп, патент системасы киргизилди. Бул элге пайдалуу болдубу же калыптанып келаткан практикага жокко чыгып калдыбы? ЭТТК бул дүйнөлүк практика. ГЭ ошону ишке ашууда турат. Биздин сугалак чиновниктер бир сонун практиканы бузуп салышты. Болгондо дагы президенттин көзүнө чөп салышып, өз кызыкчылыктарын көздөштү. Аягында казына миллиарддаган зыянга тушукту. Эми аны жоюп, кайрадан патенттик системаны киргизишти. Убагында ЭТТК ыкмасына күөрман болгон макулуктар эми аны жамандап отурушат. Болгону ошол карапайым жана чынчыл ишкердин эле шору. Сиздин оюңузча салык саясатын кимдер калчап жатат? Бизде салык саясаты бир уучу эле шылуундардын жеке баюусуна арналган. Алар парламенттеги өз депутаттарынын колу менен салык мыйзамдарын каалагандай калчап жана өзгөртүп келишет. Тарифтер системасын тынымсыз өз пайдаларына жараша ары бери жумшартып же катаалдаштырып турушат. Мындай кылмыштуу аракеттерге бир дагы президент таап тыюу сала алган эмес. Тескерисинче, мындай фискалдык кылмыштуу иштерди колдоп келишкен, алардын чайын ичип турушкан да. Азыр жакшы жака өзгөртүү боюнча бир аз аракеттери бар, бирок салык мафиозниктери дагы деле күчүндө. Аларды түп тамырдан бери кыркып жок кылмайынча абал эч качан жакшырбайт. Гев адам факторунда турат. Контрабанданын жолун кан буугандай токтотуу аракетинен майнап чыгып жатабы? Контрабанданын гүлдөп өсүшүнө кылмышкер чиновниктер менен уюшкан кылмыш топтор күнөөлүү. Алар ичиге эле тамырлашып, бири-бирине ыктап алышкан, өзүнчө эле кубаттуу синдикат түзүлгөн. Аны бузууга азыр аракеттер болуп жатат, бирок катуу чаралар көрүлө элек. Тескерисинче, таза иштеп өндүрүштө өстүрөм дегендер жабыр тартышууда. Ачкөз жана сугалак күчтөр президенттин аракеттерине бут тосуп жатышат. Салык мыйзамдарына кирип жаткан өзгөртүүлөр салык саясатынын ишин илгерилетет деп үмүт артсак болобу? Салык саясатын таза жүргүзүү оңой, олтоң иш эмес. Анын колу таза жүрөгү курч адамдар жасашат. Дүйнөдө андай мисалдар толтура. Биздин Кыргызстандагы ошол жолго түшүүбүз абзел, деп маек куруп берген Арба KG сайтына Каныбек Осмоналиев. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999-жылы төрөлгөнмүн. Тükөстен ломкүстүк оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ошол жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого чине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактарда мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Бакиев май майрамдарынан кийин Кыргызстанга кайтабы? Буга чейин Курманбек Бакиевдин мекенине кайтып келери коомчулукта кеңири талкууланып, кандайдыр бир сыноо жасалгандай ишарат жүрүп, элди текшерип жатышкандай сезилген. Актоо пиары да башталды го. Мындай жагдайда калың катмардын гыжырдануусу күчөп, өзгөчө калабалуу кезеңде жакынын жоготкондордун жандары кашаюуда. Эски карт сыйрылабы? Кар жаады, из басылды дегендейби? Мамлекетти Бакиев башкарган 5 жыл аралыгында 60 чакты буйртма өлтүрүүлөр орун алып, УКМКнын
экс төрагасы Абдил Сегизбаевдин маалыматы боюнча саясатчы, депутат, бизнесмен, спортсмен, журналист жана башкалар тармактын өкүлдөрүнө чейин көздөрү тазаланып турган. Бийликти сындагандардын баштары кетип, зулумдуктун орногонун кантип унутабыз? Медет Садыркуловдун баштап белгилүү адамдарды санай бергиле. Ошого катар Бакиев режиминде коррупция гүлдөп, Максим Царий аттуу өкмөт түзүп, бүтүндөй экономикалык, финансылык ресурстарды башкарууга алган. Мамлекетти каалагандай майкандашып, баш көтөргөндөрдү жаныш чекесинен жайлап, кана байрам жашоого күбө болуп калбадык беле. 15 жыл өткөндөн кийин баары унутулуп калабы? Эрксизден жылмаясың да. Соңку маалыматтар боюнча Курманбек Бакиев май майрамдарынан кийин келип, баш коргоо чарасы каралып, сыяк эркиндикке чыгабы? Анан Жалал Абадта жердештери менен болоор айтылууда таза кызык экен. Эмне дейт? Оор кылмыштар тагылып сыртынан соттолгон Бакиевке эмнеге муктаж болдук? Айтор таң калуунун дагы таңы аччудай деп жазган Арба Кейжи сайты. Индиядан, Пакистандан, Бангладештен келген эмгек мигранттарына көзөмөлдү күчөтүү шарт. Аз күн мурда 27 чет элдик жаран Бишкекте мыйзамсыз иштеп жүргөнү аныкталып, тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлдү. Акыркы жылдары Индиядан, Пакистандан, Бангладештен келген эмгек мигранттары көбөйгөнү маалым. Алардын мыйзамдуу агымда келиши, көзөмөлгө алынышы маанилүү. Тилекке каршы көмүскө жолдор аркылуу көбөйүшүп, жашуун иштеп жүрүшкөн талкууларды жаратышууда. Бул багытта күч органдары тыкыр көзөмөлгө албаса аягы оорлошуп, алапайыбызды таппай калбайбызбы? Негизи өзүбүздүн 100 миңдеген мекендештер Россия, Казакстан жана башка өлкөлөрдө кыйналып, оор болуп иштеп жүрүшөт. Мындай абалды эске алуу менен өкмөт ириде жарандарыбызга жумуш орундарды түзүүнү колго алып, андан соң гана кара тору мигранттардын маселесин чечүүгө киришсе туура. Эң оолу мамлекеттик улуттук кызыкчылыкты биринчи орунга коюп, атууларыбыздын муктаждыктарын чечүүгө киришүү зарыл. Өнүгүп аткан өлкөлөрдө ушундай үлгү алалы деп жазган Арба Кейжи сайты.